Саламатсыздар, урматтуу Автор ТВ медиасынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Ак Ордо жаңы конушундагы Лушихина көчөсүнө келдик. Бул жерде 1 жылдан бери тендер өткөрүлүп, утуп алган компания жолду жасайбыз дегени менен эч кандай жумуш аткарылган эмес. Жана дагы эки жагындагы атайын коюлган лотоктордун бардыгы дагы сапатсыз бүткөрүлүп жатканын көрдүк. Илгүү тургундардын айтымына караганда, эч кандай буга чейин жолду жасаган компания эмес, атайын мурда канализациялар жасап жүргөн эч кандай жолго тиешеси жок эле компанияга мурдагы айыл өкмөт берип койгондугун айтышууда. Ладно, могу дечи, өзүнүн эмеси болуп өткөрөт дейбиз. Yani ушундай замок ушундай болот му өзүнүкү? Жок, эми кандай ровный ушуну карасаңыз, ровный да эмес го. Бөлөк жактан деле карап көрүнөт. Жок, бөлөк жактан карап эле атабыз, биз карасаңыз могу. Кимди дагы, элди дагы эч кандай ойлогон жок да. Сиз өзүңүз Сатын Мурбажой деп угуңуздар. Сатын Мурбажой 5 километрге 30 миллион жетет деп жалгаалга бөлүп берди. Мына бир ай мурун. Мына эми 1,5 километргечи бизде 28 миллион жетпейди. Ушуну да эсептебей кетишкен алар. Мен ошол жерден айттым, ошонусу жок экен. Сиздин күнөөңүз сметчик менен оростун күнөөсү деп айткам. Бул жерде Кудай турат, айтпаңыздар. Өткөндө чогулуштар болчу. Акчаң жетпесе, тротуарды кыскартпайм, мен жазабайм дебейсиң. Эмне үчүн сен элди алып алдың? Ошол оростун жанына туруп алып, оросту укпайсыңар. Бир тротуар жок деген сен болчусуң. Эч кандай. Ушул жерде сизге суроо. Ушул жол жаман жол. Ушул жолдо сиз каттайсыз, мен каттайм. Сиз мен WhatsApp'тан группадан баарын айткам. Ушул жаман жолду 18-20 жаштагы балдар акырын айдайт. А эмне үчүн сиз 80 айдайсыз? Депутат болгонуңуз үчүнбү? Жок, ашыр биле сизге вопрос. Барбы? Эми жол вопрос. Эми сиз ошондо айткансыз, эч кимиң аралашпа. Бириң аралашсаң жол токтоп калат. Бул жердеги жергиликтүү жашоочулар азыр салып жаткан тендерин уткан компанияга ошондой эле мурунку айыл өкмөтүнө нааразычылыктарын билдирип, бул жерге атайын митинг өткөрүшүүдө. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мына могул жерди караңыздар, бүлкү келтирерлик окуя болуп атат да. Мына бизгелердин алдында эле ушундай кылып цементтерди мындай төшөй коюшкан. Эми сапатын караңыздар, мына могул жерди карасаңыз, ашып калган нерсени эле төгөт. Мындай айтканда, мындай колдон өтөр кылып мынакей жаңы эле цементтерин бул жакка чыгарып алып коюшкан экен дагы. Жергиликтүү тургундар чогулуш кылабыз дегенден булардын баарын оодарып ала коюшуп, анан жаңы цементтер төгүп атат. Бул жерде жергиликтүү тургундардын айтымында кайсы фирма жасалып атканын билбейт, колдон колго өтүп кеткен. Азыр биз иштеп аткан бул техникаларга барып кайсы фирма жасап атканын сурап көрөлү. Негизи бул жолду мындай атайын адистер салып атабы белгисиз да. Мына могу лотоктун эле салынып бүт элек жатып сынып калган, таш талканы чыккан. Мынакей могул жерге цементти деле салышкан менен бул жактын баарына шагыл толгон. Могул жерди эле карасаңыздар, мындай туура түз коюлган эмес, такыр сапатсыз. Могул жерди карасаңыздар, мынакей бүгүн эле эртең менен жасай калышкан жерке. Булардын баарын оодарып чыгарып коюшкан дагы. Негизи долбоор боюнча бул жакка дагы атайын тротуар салынмак. Анан жасап аткан фирма эки жакка акчабыз жетпейт, ошон үчүн жолду эле бүтүрүп берели деп жергиликтүү тургундарга айтып атыптыр. Эми тендер ойнотулгандан кийин тендерде бул жакта эки жагында тең тротуар болгон да. 28 миллион сомдук каражат сарптала турган жол. Бул жер бүт элек, бирок коюлган трубалардын бардыгы тешилип, мынакей. Тешилип. Могул жерди караңыз эми, мынакей. Могул жер бул жасалып бүт элек, бирок жаңы катуураак бирөө мындай бир тепсе түшүп кала турган болот мына. Бул ровно да коюлуп. Түз да коюлган эмес. Салына элек жатып жолдун таш талканы чыга баштаган. Мынакей, бул жагын суу жеп кеткен. Бул мындай айтканда жарабайт деген нерсе да. Мынакей могул жерди караңыздар, эми ушу эми Кудай ырбады, эми ушу кантип болсун, эми мына могул жерди карасаңыздар, мынакей. Биз азыр жолдун чекесинде коюлган бордюрлардын түздүгүн көргөзө элекпиз. Жөн эле мына коюлган лотокторду караңыз, сапатсыз. Мына могул жерди караңыздар, деңиз. Жарабай калган талкалап чыгарып, мынакей. Жаңы эле бизди мына атайын тартуучу топ келет, журналисттер келет дегенде мына 2 саат мурда
жасашкан. Сиз кимсиңиз байке? Ким болосуз? Жокта мастер прораб иштейм. Мастер прораб болуп. Эмне деген фирма дедиңиз? РСК. Башынан бери эле ушу бир эле фирма жасап атат да? Анан бул негизи бул долбоор 1 километр 800 метр беле? 1 километр 700. 1 километр 700 метр эки жагында тротуар менен. Тиги жакка жол белгичте, байке, капа болсоңуз. Тротуар мененби? Тротуар салынбайт деп атпайбы элдер? Проектисинде тротуары бар. Бирок салынбайт экен, салбайт экен, өзү эле болуп экен, акча жетпейт экен деп атышат да. Чын болчу ал? Тендерге берилгенде ведомость менен берилген. Ведомость менен берилгенде бизге деген мынча штук берилген, мынча штук лоток деп берилген. Биз андан кийин договорго келип, договор түзүшүп, алган проектин алганда ведомость менен проекти бир-бирине дал келгенде. Ошонун себебинен каралбай калган жумуштар бар да баягы. Котуруңуз, мына бул сөзүңүзгө каралчы. Мисалы тендер ойнотулуп атканда катышып аткан фирмалар ошол нерсеге макул болуп, бөлүнгөн каражатка ошо долбоор боюнча жумушту бүтүрөбүз деп утуп алышат да, туурабы? Ошентип алат. Сиздердики деген кандайча мындай эме чыгып калат анда? Сиздер баарына макул болуп атпайсыздарбы? Сметада эме каралбай алган. 70% тротуардын асфальты каралбай алган. Ошо 28 миллион ичинде 70% асфальты каралбай алган тротуарды. Жолдун жарым гравийси каралбай алган. Ана перспективный турбалар, могу арыктан кеткен чыгып кетчү суудагы арыкчалар каралбай алган. Жок. Дагы бир жолу мына. Негизи тендер ойнотулуп атканда бул жактын баардыгын эсептеп чыгышат да. Эсептелип чыгат. Анан ал кандайча каралбай калат? Ал эми биз тараптан эмес, Жок, сиздер окуп чыгып, ашып калып айткан жоксуңар, могу жетпейт экен, могу акча жетпейт деп. Сразу алып турган кийин, кол койгондон кийин анан силер. Бизге деген алдын ала проектини бербейт да. Жок, ал жакта окуп турган силер соглашение бере аласыңар да. Деген ошонун качествосуна соглашение бердик да. Мынча квадрат. Силер прораб мастер жолго мынча квадрат, бордюрга мынча штук бордюрга мынча штук лотоко дегенге биз макулдугубузду бердик. Сиздер мисалы мына бүгүн эле келип баштап атасыздар да, туурабы? Ага чейин бир эле техника иштеп атканын. Жок, иштеген да эмес. Анан иштеген да эмес дейт. Анан кышы менен казып коюп кетип калып, канча машиналардын баардыгы баягы техникалар сынганын жергиликтүү тургундар айтып атат да. Анан бүгүн эле келип баштап атышат дейт. Анан бул качан бүтүп калат? Биз могу майдын аягына чейин проезжий частьтын асфальтын салып деп дайындап атабыз. Өзү договор боюнча качан бүтүш керек эле? Договор боюнча июньдун аягында. Июньдун аягы. Договор боюнча 50 күн, туурабы? 50 күн берилет да. Бирок сиздер иште аткарган жоксуздар. Бизби? Аткарып атабыз. Дагы бир вопрос да байке, могу сиз прораб болгондо полный ушун жооп берип каласыздар технический эмелерине. Тетиги жер өзүңүзгө ойлосоңуз, өзүңүз карасаңыз, тетиги жер сиздин оюңузча нормальныйбы тетиги жер, могу цемент капталганча? Бордюр коюп баратканбы? Жок, бордюр коюлган. Мына могу для розы неровный. Могул же Бияктар бүтө элек бар. Аяны бүтө элек. Аяны жок. Мына могун карасаңыз, сиз бүтө элек болсо, могун мисалы сиз прораб экенсиз. Мунун яна оголовка болот. Бутон буйлат бияка. Анысы бүтө элек. Биз азыркы учурда могу дефектный бордюрду коюп баратабыз. Могулчу байке жүрсөңүз? Могул жер. Бүтө элек болсо, демек мыналар да алмашылат экен тура. Анда муну кайра казып чыгып, мына келсеңиз, мына муну турбаны кайра алып, мунулардын баарын алып, кайра сыныктабасыздар айтат. Жок, аяк бүтө элек десек бүтөбүз. Ошол жактан кесип туруп эле ошондой эле турба коюп кайра көтөрөбүз. Жок, могу ровный, неровный эмески, могу карабайсыңар. Могу жерлер байке. Могу жерлерчи, карасаңыз могу жерлер. Неровный деп ойноп койгондой деп. Могу эркекчи, бул мастер кылган эмес да. Туурабы байке? Но жерчи байке мисалы, бул жер кандай болот? Бул жерде Анда да оголовка болот. Жок, аны оголовка ладно. Могу жерчи, могу өзүңүздүн эме использовать өткөрөт элеңиз. Могу. Бу ушундай замок ушундай болот да өзүнүкү. Жок, эми кандай могу ровный ушунду карасаңыз могу. Ровный да эмес го могу. Бөлөк жактан деле карап көргөз. Жок, бөлөк жактан карап эле келип атабыз, биз тартып карасаңыз могу. Сиздер тургундардын маалыматы боюнча булар бизге эме деп айтты да. Каражат жетпейт экен, дагы
8,9 миллион сом бөлүнсүн депсиздер туура, талап кылыпсыздар. Биякта каралбай алган жумуштар бар экен мага чейинчи. Каралбай алган? Ошого мисалы сиздерге каражат жетпей атса, мисалы могу карасаңыз. Бул жер башында басылганда тура, могу жерде казып кайрабашынан оңоп чыгыптыр. Булар сиздердин өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн кетеби? Бул кимдин күнөө, сиздердики же элдердики? Былтыр жан чачындан кичине эметип асат көрүп калыптыр да, ошону кайрыбызды устроение эттик. Сиздин атыңыз ким байке? Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Жанар. Фамилияңызчы? Абсеметов. Директор ким могу фирманын директору? Директору? Азыркы учурдагы? Азыркы в данное время ким директору? Жанузак. Данияр Жанузаков, Эмне деген фирма дедиңиз? РСК. Жуманов Ашырбек Тажназарович, ушул Абордо конушубуздун 488-контур болот биздики. Кварталыбыз АБГД Новопавловка айыл өкмөтүнө Сокулук районуна карайбыз. 1 жылдан бери ушул жерде айыл башчы болуп иштейм. Эмне көйгөй менен чогулуп атасың? Жол көйгөй турбайбы? Эмне чогулуп атасың? Эмне болуп атат байке? Бүгүнкү биздин ушул элдин чогулганы жыйналышыбыз былтыртан бери ушул 1 километр 800 метр асфальтыбыз тендер өткөн 28 миллион менен. РСК деген фирма кирген бул тендер менен. 24 миллион болунуп, бирок ушул күнгө чейин эч кандай жолубуз бүтпөй, мына силер көрүп турачыл акыбалда турабыз. Бул жол боюнча түздөн түз бул жерде ошо мурунку айыл өкмөтүбүз, Ороз Омуров деген айыл өкмөт болгон. Комиссиянын составы менен, кээ бир депутаттардын аралашканы менен бул акчалар жейилип кетип, азыркы убакта жолубуз бүтпөй, элибиз кыйналып, ушу 1 жылдан бери чыдамыбыз кетип, мынакей бүгүн ушул эл чогулуп, ушу мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасап атабыз. Келиңиздер, ушул мынакей бүгүнкү чогулуштун максатын уктуңуздар. Биздин эл ушул 1 жылдан бери бүтүп калаткан мына жолубузга чындыгында элибиз мындай башка айылда мындай сабырдуу эч ким күтпөйт болуш керек. Ассаламу алейкум, айылдаштар, амансыздарбы? Бүгүнкү чогулуп атканыбыздын себеби ушул жолубуз бүтпөгөндүктөн, ушундан айлабыз кеткендиктен бара турган жерибиз калбай калды. Айыл өкмөт, аким, губернатор баары тең кабардар болду. Айлабыз кеткенден ушу акыркы үмүтүбүз президент Садыр Нуркожоевичтен болуп калды да. Эгер Садыр Нуркожоевич үнүбүз сизге жетип калган болсо, өзүңүз көзөмөлдөп ушул жолубузду бүтүрүп берүүгө жардам беришиңизди биз көптөн көп суранат элек да. Ал тендерден фирма келип, биринчи азыр Дорстрой деген фирма болуш керек. Ошолор утуп чыккан 23 миллион бир нерсеси бар, эми эсимен чыгып калды, канча экенин точно айта албайм. Кыскасы ал фирма келип баштап, жаңы ишти баштаганда элдерде да кичине нааразычылык болду, эми ал ось кичине жылышып калды, бияка жакыныраак болуп калды деп, эми алар проектни кандай көрсөтүлсө ошондой салабыз деп башташкан эле. Бирок ал фирманын дагы өзүнүн акчасы болбогондуктан келишим боюнча булар бир 10% же 30%ке чейин бир ишти көрсөтүп туруп, анан кийин процентовка деп коет, ошол нерсе менен которуш керек эле. Мен бул жерде түбөлүп турам. Жолду жасап аткандар эртеңки күнү жолду чалалап берет деп кетип калышат. Ошон үчүн мен айткым келди эле, мына жолго шагыл төгүп туруп эле, үстүнө эртең асфальт басканы калды. Бизге мындай көз боемочулуктун кереги жок. Туура айтат. Бизге нормальный жол салып берди салса. Салбаса андай эменин акчасы жетеби, жетпеби биздин башыбыз оорубайт. Бирок бизге нормальный жол салып берсин. Урматтуу жашоочулар, мында уюп койсоңуздар эми жооп берейин. Ошол Ороздун жанына туруп, Ороз туупайсыңар, бир тротуар жок деген сен болчусуң. Ана жаш баланы албайбыз. Эми уюпсыздар, мен жооп берип коеюнбу? Мен ошол жерде жыйналыш болгондо, ошол жерден мына видеолор деле бар. Мен айткам, Ороз байкенин көзүнчө. Бул сметада деген бир тротуарды эсептебей кетишкен. Проекти де бар, сметада жок. Анан могул жерге асфальттын астына деген мындай жумшак эме салыш керек турбайбы, шагыл. Ушуну да эсептебей кетишкен алар. Мен ошол жерден айттым, ошонусу жок экен. Сиздин күнөөңүз сметчик менен Ороздун күнөөсү деп айткам. Бул жерде Кудай турат, антпеңиздер. Мен жаш баламын. Антип эметпегиле. Мынакей. Агырдонун тургундары, айылдаштар, кандайсыңар, жакшыбы? Мен кайрылууну биздин карапайым калктын коргоочусу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрыламын. Андан тышкары
ГКМ-нің басшысы Қамшыбек Қыдыршаевич Ташиевке қайрыламын. Біз бұл Ақорданың жашоочылары 2005-те жер алып, мен мұғалім қатары көп мұғалімдерге бірінші жолы мұғалімдерге жер берілген, медицина қызметкерлеріне берілген, көп балалыларға берілген, инвалидтерге берілген жер. Анан бұл қызыл китебименен алғанбыз ушул жерде. Ошол 2005 жылдан бери бизге бөлүнгөн акча, биз ошондо айыл өкмөткө 5000 сомдон киф станциясы менен турат трансформацияга деп акча төккөнбүз. Анда свет, суу, жол маселеси каралган. А бирок бизге эч ким бюджеттен ушу кезге чейин бир да акча каралган эмес. Жолду да өзүбүз салганбыз. Шагылды да өзүбүз түшүргөнбүз. Сууну бир эмес 2 жолудан, темир жолдон законсуз казып алганбыз. Гагаринден законсуз акча берип паралап алып алганбыз. Биз деген суубуз да жок, жолубуз да жок, светибизди дагы өзүбүз сатып алганбыз. Агыр көтөн сатып алганбыз, дагы поезд жолунун астынан алганбыз. Ушинтип кылбаганды кылып, ушул жерге чейин ушинтип келдик. Эми биздин үнүбүздү карапайым калктын президенти деп кайрылып жатабыз. Мындан ары коррупцияга жол жок. Жол жок коррупцияга. Биз коррупциянын куйруктарын кыркышыбыз керек. Коррупционерлер жоголуш керек. Ушуга чейин жеп келген, дагы эле жеп жатат. Биздин үнүбүздү угушуңарды талап кылабыз. Ал эми бизден шайланган, Ақордодон шайланган 4 депутат бар. Сыргак, Нургүл, Айнура жана Тилек. Мына азыр угуп атасыздар. Эл депутат деген кандай болуш керек? Мен биринчиден ойлойм. Элдин үнүн атка минелерге жеткириш керек. Ошо айыл өкмөт болсо айыл өкмөткө, аким болсо акимге жет. Ороз Омарович деген айыл өкмөт болгон экен. Мына ошол Ороз Омарович айыл өкмөт болгондугу үчүн биздин жаңы аким ошол Ороз Омаровичти эмнеге тендерге катышасың деп алып салыптыр. Жумуштан алыптыр. Эми биз дагы Айнура Садыралиеваны талап кылабыз. Тендердик комиссиянын төрайымы болуп туруп, ушул ишти кылгандыгы үчүн ушул биздин жолубуз жасалбай жатат. Анткени 28 миллион жолго бөлүнүп, 24 миллиону жер ичилип кеткени айтылып жатат. Эмгичекти жолубуз 1 жылдан бери 21 жылы майда башталган. Комиссияда ошо башы менен жооп берсин. Комиссияда туруп, анан кайсы фирманы алганын билбейм, мен билбейм деп отурат. Эми комиссияда турган киши ошол жооп берсин. Ушул 24 миллион үчүн жооп берсин. 24 миллионду алгандыгы үчүн, моралдык ущерб кылгандыгы үчүн, материалдык ущерб. Балдарыбыз ушу 1 жылдан бери суу кечип, баткак кечип, батыңкелер жылтылып, иштеген, Бишкекте иштеген тиги бала чакаларыбыз суу кечип, баткак кечип, жолду темселеп, касылып коюп жатат. Бул материалдык ущерб деп аталат. Ушу материалдык ущерб үчүн, моралдык ущерб үчүн жооп берсин Айнура кетсин, давайте. Кетсин, Айнура кетсин. Моралдык укугу да жок.